Төрөкулдоров 40 градус чындык. Аңгеме. Малик жолдун ортосуна чыгып алыптыр. Кары бери өткөн машиналарды токтотом дейбе, өзүн боксер элестетип алганбы, колдорун ары бери жаңсап, сөгүнүп, жинденип, атасы ачуусу келгенде айтып калчудай богун мыжыгып алыптыр. Бул дегени такыр эле өз башына өзү ээ боло албай, оозуна да денесине да күчү жетпей, айбан сыяктанып калган экен дегени. Эч ким менен иши жок. Шилекейи агып, чаңга бөлөнүп агарып калган ботинкесине улам тамат, кирдеген көйнөгүнүн этеги жыртылган, учтары шымынын аркай жагынан самсаалап көрүнүп жүрөт. Көзү тирүү жандын көзү эмес. Бош, кайтыгер. Кимди, кайсы жакты караганы чала. Улам сөгүнөт, бирөөгө жини келгендей тиштерин кычыратып, кыргызча, орусча аралаштырып, сөкүп эле атат, сөкүп эле жатат. Чоң жолдун боюндагы бул кичинекей кыштактын эли бири-бирин жакшы тааныйт. Өтө ынтымактуу тургундар. Балким кичине болгондон жакшы жакы ошолдур. Ызычууну анча-мынча сүйө бербеген айыл тынчтыгы Маликтин бул концертинен бир заматта бузулду да калды. Машинелер ары өтүп, бир сигнал берет, бери өтүп, бир сөгүшөт. Майда патинке балдар болсо, мас кишинин кылыктарына кыткылыкташып, кудум эле цирк көрүп аткансып, кол чаап, айрымдары аны туурап, ары бери качуу ойноп атышты. Апа, тагам келатат, деди дарбаза тарапка чуркаган Жаныбек. 4-нчү класста окуган бала негедир сырттагы көрүнүшкө уялып тургансы да. Эртең эмби балдар кайрытан анын алкаш тагасы жөнүндө айтышат да. Айнагүл терезесинен кадам сайын жыгылып туруп, зорго келаткан энесин көрүп, зейини кейди. Өлүкүңдү көрөйүн, качан адам болот экенсиң сен? Шермендек кылып бүттүң го мени. Малик дарбазага жеткиче Жаныбек эшикти ачып, эки колун узатып таекеси менен учурашканга аракет кылды. Охо, жeenим, кандайсың? Малик балага жөлүнө дарбазанын каалгасын араң кармап ичкери кирди. Жакшы тага, жүрө бериң. Жаныбек таекесин колунан жетелей үй тарапка басты. Адатта эрин жек көрчүдөй же, ага таарыны чубардай ар дайым жиникеле өктөм сүйлөгөн Айнагүл, энеси Малик ушинтип алжып келгенде эле жумшарып калмай бар. Муну күйөөсү да, өзү да, баласы да жакшы билет. Апасы мындайда чоң күнөө жасап койгондой жумшарып, атасын айланчыктап эле анын көзүн карап, айтканын жасап, өзү бул үйдө коноктой, ар бир кыймыл үчүн уруксат күткөн момундай болуп калат. Кел, Малик, кандайсың ка? Шамшы окуп аткан гезитин четке жылдырып, араң жанына жеткен кайнысыне ордунан турбай кол созду да, өзүнөн арыга отур дегенчелик эйик какты. Жүрөсүң менен? Биз жакка келбей калдың да ка? Же тоотпой калдыңбы бизди? Жезде, эмнесин айтасыз? 20 жылдан бери көрбөгөн досум келген экен Кореядан. Сагынычыбызды жазып, кичине майрамдап, айып өтпеңиз эми. Эч нерсе эмес ка, эч нерсе эмес. Дос менен жолукканда болот да, түшүнөм. Шамшы ар сөзүнө өзгөчө маани, өзгөчө салмак кошуп, олуттуу ыргакка салып, өзү да олуттуу адам көрүнүп турганына маашырлана сүйлөп атты. Бизди ушундай майрамдап алганда гана эстебей, башка убактыда келип турсаң. Жезде, сөзүңүзгө туз кирип калганбы? Какшыгыңыз даамына кире баштаптыр. Маликке жезесинин сөзү мастыкта өзгөчө катуу тийдиби? Заматта тиштеп алды. Колуна жакондоз көтөргөн Айнагүл кирди бөлмөгө. Отур мындай. Күйөөсүнөн көзүн жашырган Айнагүл энеси үчүн кудум өзүн эринин алдында жаман сезип, кокустан эле Шамшынын астына жаңы төшөк жая салды. Алды менен конокко салбайсыңбы төшөктү, катын? Мен өз үйүмдөмүн го. Эринин бул какшыгы осол абалга салдыбы, бир саамга ордунда катты да, саламансыз деле, бурк этти. Энеси шылкыйып келгенинен эле кичирее түшкөн кургур жыла басып башканага кирип кетти. Тили кыска да мындайда.
Adattagıday tilde agıtsakına, erinin altında boy kötörüp, öz tuğgandарын öйдө koyçu namısın azır katуу doğu ketpedi. Şamşı andan ar kaynısı menen bir neçe jolu baldары işi jönünde sırap, mayı kurgusu geldi. Kaytadan ele ekönün sözü üzülüp ulanbay, uşul avalga jaraşpay turgansı da. Dastarxon çetinde araqqa toyğon mas, ekinci jagында öйдө ayalı menen uzaktan beri gelatkan bir tüşünüksüz soğuşu da lazır küçögönдөй, kaynısine kakşıgın toktut albagan Şamşı. Malikta jezdesine soğuk gezde ait albagan sözün azır aytıp kalgan hareket kılganday ulam tiş kıçıratat. Şamşı olsa başka uçurda ayalına tike karab ait albagan narazılığın, tarın için azır anın inisi mas gelgende şermendesin çıgara turganday, hoşun için özünün işenimdi sezgende oturat. Uşu mayramın bütbeyt eken da senin. İçkeri girgen Aynagül inisine keyigendey karadı. Kaçcan bolsa şıltoğun uşul. Handan göre baldarına karalaşpaysın be. Baykuş Çınar alardın mektebine kiyimin toluktay albay jüdöp jüröt. Çıraqday kızlarından, gelinçeginden ajıradın araqtın aynan. Ece şıkam menin. Sen mağa akıl öğretpeçi ya. Malik'tin gözleri Aynagül'e kanga boyulğunday göründü. Andan göre mına o trapka jezlemekön, özüңөрдүн sırtı jaltırak içinde pok jok kalgan jaşooңорду eптеп algılaçı. Sizler özü emnege birge jaşap жүрөсүңөр deyim da, okşaşkın loxtor ha. Bir saamga bari tınçtanıp kalgansı da. Malik bolsa janında jatkan жаздыкка şılkıya, jezdesi menen ejesini ırsayat. Ey, sizler öz kanti berdi katın bol, birgönüңөрgө başım jetpeyt ay. Biri-biriңdi көрgüң jok. A jezde, aytçı. Bolday, akmak, toktot. Şamşı ordudan tura kaldı. Kusup jüberçüдөй okşu oturgan kaynesin jep jüberçüдөй titredi. Намысыңа тыйдым бе жезде? Ай, значит, в точку попал, еп твой мат. Ушу сөздөн кийин эч нерсе болбогондой Малик саамга бир чекиттик карап катты да, анан эле башы бир тарабына шылкыя коңурук тартып кирсе болобу? Бөлмөдөгүлөр баары отурган калыбында бу жердеги жагымсыз тынчтыкты кантип бузууну билбей калышты. Малик бир маалда эч нерсе болбогонсуп көзүн ачты да, жанатан бери болуп аткандардын баарына өзүнүн катышы жоктой, мунун баарын уккуз келбегендей телефонун чукулап отурган жээнин Жаныбекти алдына отургузуп, үйүндө тоок багып атканын, күн сайын тооктун тукумун кууруп да кайнатып да жарып да ичип тажаганын айтып кирди. Анда сиздикине бурайынбы тага? Жумуртка жештен мен биринчи орунду алам. Кел жаным. Мен сага эч кимге жасабаган тукум куурма жасап берем. Билесиң го? Тағаң жалғыз жашаса да тамарқасы бейиш. Жашылча жемиштин баары өсөт эшигимдин алдында. Шамшы ошол жиникелеген кейпинде же ордунан туруп кетерин, же отура берерин билбей, кезин ачкан бойдон катады. Ордунан туруп кетейин дейт, бирок эмнеге мен кетишим керек? Үй меники болсо деген ой менен кайра отуруп калат. Отурган менен ойдолоктоп орун таппайт, же эмне дешти билбейт. Кезден баш көтөрө албады. Бир убакта саатын каранып, кудун бир жакка кечигип бараткандай ордунан турду да сыртка жөнөдү. Айнагүл жанатаан бери төркү бөлмөдөгү шкафтан Маликке бир түзүк нерсе таба албай ласы кетип аткан. Күйөөсүнүн эски кийимдерин алда качан инисине берген. Ал болсо кийимди чечкен жеринде таштап, мушташкан жеринде жыртып, баарын жок кылган окшойт. Үйдөн кууп чыгып келтирбей коеюн десе, бир боору. Кантсын анан жабанды ачып, той топурга көтөрүп жүрчү арзан калпак көйнөктөрдү тандабай бир чоң баштыкка тыга баштады. Өз жашоосу деле жылтырактарга урулган арзан көйнөктөй көрүнүп турду. Сүйлөнүп да коет арасында. Тажатты ушул. Жүгөр болбой кал сен. Өлгөнүң артык эмес бу ушинтип адамды жер каратканча. Менин жашоомдон айлан. Акыл айтып коет дагы мага. Эмне ишиң бар экен, былчырак. Өзүңдүн жүргөнүң бул. Анан менин билем асласың. Ал азыр кайра Маликти каргап сүйлөнүп, ыйлап атканы менен чындап кимге жини келип турганы түшүнүксүз эле. Аны ушинтип уят кылган инисинебе,
же алда качан бири-бирине болгон сыйы, сүйүүсү түгөнүп, эптеп эле бирге күн өткөрүп жүргөн күйөөсүнөбү? Өз өмүрү үчүн чечим кабыл ала албай, бир чети уулуна кыйылып, бир чети эртеңки күндөн коркуп, же кетип кала албай, же жашап кете албай жүргөн өзүнөбү? Жаңы баш кошкондо келбеттүү, чечкиндүү, ар нерсеге өз ою, ачык сөзү, чечими менен Айнагүлгө жаккан күйөөсү жыл өткөн сайын майда иштерде да аялын карап отура берер бош эркекке айланаарын кайдан билди? Кан басымы да көтөрүлүп чыкты окшойт. Башы сынып ооруйт. Айнагүл Маликте канчалык кыргыбасын, анын айтканы туура экенин түшүнөт. Ошол үчүн жини мурдагыдан да көбүрөөк келип турду. Малик мастыкка салып айтса да, аялдын жүрөгүнө катуу тийди. Чын эле, күйөөм экөөбүз кандай турмушту жашап атканыбызды билебиз да, өзүбүздү алдап эле жүрөбүз. Кантип ушундай болуп калдык? Өмүрүбүз ушинтип өтүп кетеби? Жасалма текеберленип, бой көтөрбөй, бири-бирибизди урматтап, кадырлап эле жашасак болот го. Бул учурда үйдөн 2-3 көчө ары басып кеткен Шамшыда улам жаңы тамекисине от тутантып, ушуга окшогон эле ойлорго чөмүлүп бараткан. Ал кантип аялы экөө алгач институтта таанышканын, аны киного апарганын, гүл кармап күткөн кечтерин эстеди. Кантип биз ошол сезимдерди жоготуп алдык? Кантип ушул азыркы абалыбызга жеттик? Ай, жок, баарын өзгөртүшүбүз керек. Эй, Малик, тур. Мына бул көйнөктү кийип ал. Айнагүл айылда тойлорго апарып жүргөн арзан көйнөктөрдүн бирин энесине сунду. Үстүндөгүсү айрылып калганына да маани бербеген Малик отурган жеринде эле көйнөгүн алмаштырып, эч нерсе болбогондой алдына коюлган сорподон шорулдатты. Эй, Жаныбек, бар, сабагыңды оку. Эртең дагы эмне шылтап айтасың мугалимге? Айнагүл уулун өз бөлмөсүнө кууп, Маликке камдаган баштыгына куурулган эт салынган банка, 3-4 алма, 2 нан кошуп койду. Банканы сындырып албагын жолдо. Азыр саат 5-теге автобустан кечикпей кет үйүңө, деди энесине. Малик эжесинин алдында өзүн күнөөлүү сезгендей, макул дегенсеп баш ийкеп жер карайт. Башка эч нерсе айткысы келбеди. Мастыгы тараганбы, ордунан турду да темтеңдеп эшикти көздөй баратты. Башында эжеси кийгизген жаңы калпак, жаңы көйнөк, колунда кийим менен тамак аш толтурулган баштык. Шамшы кайра үйүнө келгенде кеч кирип калган. Очокона тарапта аялы кечки тамакка даярданып, эт кууруп жаткан көрүнөт. Уулу короо тараптан жүгүрүп келди да үйгө кирип кетти. Кайрадан эле компьютеринде оюнга отурду окшойт. Биз эми башкача жашашыбыз керек деген сезим менен үйүнө келген Шамшы очокканага акырын баш бакты. Кайда жүрөсүң дагы тентиреп? Эртерээк келип атадай болуп балаңа сабак окутпайсыңбы? Балаң да өзүңө окшоп бош. Айнагүл адатындай аңкылдады. Ой, дагы эле сабагын окубай отурабы? Макул, азыр көрөйүн. Өзүн кайрадан аялынын алдында күнөөкөрдөй, жаш баладай сезген Шамшы алкаш кайнысы алда качан эле кеткенин түшүндү.